Эне тилсиз улуттун болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан элди түбөлүк эл кылып турган анын тили. Чыңгыз Айтматов. Mezgil tatалданып kaldı. Mına biz özümüz bayağı daim öksüp жүргөнбүз, кыргыз тилибизди кандай болот bu деп, келечеги деп. Мына азыр келечеги ачык, кыргыз тилине толук бардык жагына мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстандын Залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов талас өрөөнүндө туулуп өсүп эрезеге жетти. Атасынын жеринде тилекке каршы атасыз, бирок атасы тараптан жакын туугандарынын жанында өстү. Атасы Төрөкул Айтматов каза болгон учурда ал болгону 9 гана жашта эле. Ушул жерде жашоонун кыйынчылыгын жана чанда учураган жакшы күндөрдү башынан кечирди. Жашоону ар кайсы тараптан, ар башка багыттарда тааныды. 14 жашында сельсоветтин катчысы болуп баштаган Айтматовдун эмгек жолу райондук каржы бөлүмүнүн агенти, Кыргыз мал чарба илими изилдөө институтунун эксперименттик фермасынын зоотехниги, Литературный Кыргызстан журналынын редактору, Правда гезитинин өз кабарчысы, Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы болуп иштөө менен улантылган. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталып, орус жана кыргыз тилинде жазып, биринчи аңгемеси Гезитчи Дзё деген ат менен Кыргызстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Анын чыгармачылыгы кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлык байгелерине ээ болгон. Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу гана эмес, ал өзүнүн акылмандыгы, кемеңгерлиги менен турмуштун чыныгы жашоо сүртүмдөрүн дааналап жазган көркөм чыгармалары дүйнөдөгү ар кайсы калктын тарыхын өз мезгилине жараша акыйкат жана элестүү чагылдырылгандыгы, элдик мурас болгон эпос, поэма, санжыра жана тарыхый уламыштарга негизделгендиги айрыкча эстетикалык көркөмгө ээ кылып өзгөчөлөнтүп турат. Айтматовду окуп жатып, дүйнөнүн кайсыл өлкөсүнүн окурманы болбосун жашоонун драматизмин тааныйт. Дүйнөлүк тарыхтын чексиз жүрүшүн түпкүлүктүү жана терең түшүнүшөт. Маанилүү табигый көрүнүштөрдүн маңызына киришет. Өзүлөрүн жана айлана чөйрөнү жакшы таанып билет. Ал ошонусу менен түбөлүктүү жана өткөн мезгилдин адабиятчыларынын биринчи мугалими болуп кала берди. Тил жөнүндө сөз эң оболу улут жөнүндө сөз дегендик. Кайсы улут болбосун анын түбөлүктүүлүгү тилинде. Кыргыз тили кыргыз баласына эненин сүтү менен биргелген катары кабылданат. Тилге кыянатчылык кылуу демек ал улутка кыянатчылык кылган менен тең катар бааланышы керек. Мына биз тилибизди мамлекеттик тил деп жарыяладык. Кыргыз тили мамлекеттик тил деп жар салып жатабыз. Ооба, мыйзам боюнча ошондой. Бирок ошол иш жүзүндө болуп жатабы? Кайсы жерге келбе, баары орус тилинде. Мен орус тилин чанып жаткан жерим жок. Орус тилин чанууга эч кандай себеп да жок. Бул улуу дүйнөлүк тил. Биз орус тилин көпүрө, каражат катары пайдаланышыбыз лазым. Ал эми кыргыз тили бул титулдук элдин тили. Бул тил өз кыртышында өнүгүүгө албаса, кайда өнүгөт? Коммунистик системанын тушунда авторитардык режим өкүм сүрүп турганда, эне тилибиздин проблемасын алгачкылардан болуп көтөрүп чыккан. Анда тил тууралуу сөз кылуу улутчулдук катары бааланган. Мага ал кезде айрым басылмалар улутчул деген жарлыкты илип, улуттук тилди сактап калуу тууралуу ойлорумду ыштыкка алышканын баары билет. Бирок улуттук тил маселесин мен жазуучу катары көтөрүп чыкпасам, анда ким көтөрүп чыкмак? Чындыгын айтайын, улуттук тилибиз үчүн башымды сайып коюуга деле кайыл элем. Тил маселеси азыр деле өз актуалдуулугун жогото элек. Азыр да курч турат. Тилди сактап калуунун андан ары өнүктүрүүнүн бирден бир фактору улуттук тил мамлекеттик саясаттын негизги атрибуту болуу менен ал өлкөнүн расмий турмушуна жанаша жашаш керек деп ойлойм. Өлкөнүн расмий турмушунан, башкача айтканда мамлекеттик бийик деңгээлдеги иш-чаралардан четтетилип калса, анда ал күнүмдүк турмуш тиричиликтин гана тили катары гана жашап, өзүнүн жалпы улуттук милдетин жоготот. Тилди өнүктүрүүнүн чоң системасын түзүшүбүз зарыл. Айрымдар улуттук тилибиз саясий, экономикалык, укуктук тил катары калыптана элек деген ойлорду айтат. Бул тек гана улуттук тилдин кадырын түшүрүү деп баалайм.
тил икемин ошол деңгээлге көтөрүүгө өзүнчө бир мамлекеттик саясатты, тилдик маданиятты системаны түптөө кажет. Биз улуттук тилибизге ыңгайлуу чөйрөнү түзмөйүн аны өнүктүрө албайбыз. Тил саясаты бала бакчадан жогорку кеңешке чейин, өкмөттүк жыйын, протоколдорго чейин жүргүзүлүшү зарыл. Улуттук тилибиз эчен кылымдар бою ата-бабаларыбыздан бизге жетип келген улуу дөөлөт. Демек, биздин милдет аны кийинки муундарга калтыруу. Эгерде биз тилибизди ыйык тутуп, кийинки муундарга жеткире албасак, тил гана эмес, улут да жоголуп кетет. Тил алдындагы жоопкерчилик жөнөкөй букарадан тартып жогорку бийлик өкүлдөрүнө, президентке дейре бирдей. Эгер бул жоопкерчиликти сезбесек, анда жакшылык жок. Ырас, улуттук тилдин алкагында эле шектелип калуунун өзү да прогресске алып келбейт. Азыркы өзгөрмөлүү дүйнөдө бир нече тил билүү турмуштук зарылчылык катары бааланат. Мына ушул жагдайдан улам мен мындай бир формула чыгардым. Азыр 2 үзөңгүнүн заманы. 2 үзөңгүнү теминмейин алдыга жыл албастыгыбызды да эстен чыгарбайлы. Чыңгыз Айтматов элибиздин элчисине жаралган өзгөчө инсан. Анын элибиз үчүн жасаган эмгеги эч нерсеге теңдешсиз. Ал өзүнүн улуу таланты, үзүрлүү адабий чыгармачылыгы жана саясий ишмердүүлүгү менен кыргыз элин улуу эл катары жер жүзүнө таанытты. Кыргыз деген сөз менен Чыңгыз деген ысын ажырагыс бир бүтүндүккө айланды. Кала берсе, кыргыз тили дегенде аны Айтматов ааламысыз элестетүү мүмкүн болбой калды. Анын кыргыз элинин улуу уулу экени мына ушунда. Саламатсыздарбы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө жана залкар жазуучу Аалам Алпы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын кадырлуу меймандары жана катышуучулары. Арыбаңыздар, урматтуу мекеме ишканалардын, билим берүү уюмдарынын, саламаттык сактоо мекемелеринин, спорт жана маданият тармагынын кызматкерлери, ардактуу Борбор шаарыбыздын тургундары, бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабызга кош келиңиздер. Бишкек шаарынын мэриясынын бүгүнкү салтанаттуу иш-чарасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамынын кабыл алынгандыгына жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын 2023 жылдын 18 сентябрында бекитилген кыргыз тили жана Айтматов ааламы деп аталган мамлекеттик тилдин 3 айлыгынын алкагында өткөрүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамынын кабыл алынгандыгына, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүн жана Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесин белгилөөгө арналган шаардык салтанаттуу иш-чарабызды ачык деп жарыялайбыз. Шаардык салтанаттуу иш-чараны расмий түрдө ачып берүү үчүн сахнага Бишкек шаарынын мэри Абдыкадыров Эмилбек Мырзакуловичти чакырабыз. Урматтуу мекендештер, ардактуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, ушул күндөрдө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык доорубуздун улуу инсаны, заманыбыздын залкар жазуучусу, кыргыз тилин дүйнөгө тааныткан элибиздин атактуу уулу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 95 жылдык мааракеси кеңири белгиленүүдө. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 95 жылдыгы жалпы элдик майрамыбыз. Бүткүл чыгармачылыгын жана ишмердүүлүгүн кыргыз элин дүйнөгө таанытууга, ата мекенге кызмат кылууга арнаган даңктуу уулубуздун жаркын элесине көрсөткөн сыйыбыз жана таазимибиз. Улуу инсандын көзү барында дагы азырда кыргыз, манас, чыңгыз деген түшүнүктөр катарлаш айтылып,
мезгил өткөн сайын унутулбай улам жаңыра берет. Кыргыз, Манас, Чыңгыз деген түшүнүктөр эбак эле бири-бирине жуурулушуп, элибиздин сыймыгына, бийик көкөлөткөн туусуна айланып калган. Биз Чыңгыз Айтматов менен эмне үчүн сыймыктанабыз? Ал өзүнүн чыгармалары элибиздин жашоо турмуш аркылуу дүйнөлүк масштабтагы көйгөйлөрдү көтөрүп, окурмандардын көңүлүн ошол түбөлүктүү маселелерге буралды. Адамзатты экологияны таза сактоого, глобалдашуунун өзөктүк куралдануунун кесепеттери менен күрөшүүгө чакырып келди, маңкурт болбоого үндөдү. Анын ар бир чыгармасы дүйнө окурмандарынын, көрөрман угармандарынын жана жан дүйнөсүнө таасир этти, адамдык касиетти жана сапаттарды даңазалады, адамдарды күн сайын адам болууга чакырды. Чыңгыз Айтматовдун өмүр жана чыгармачылык жолуна саресеп салсак, ал жарыкчылыкта жалпы адамзаттын кызыкчылыгы, кыргыз элинин ар намысы үчүн жашаганы таасын көрүнөт. Чыгармаларында эл аралык форумдарда, жыйындарда, сессияларда сөйлөгөн сөздөрүндө СССР Жогорку Советинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, коомдук ишмер катары республикадагы көйгөйлүү, курч коомдук саясий маселелерди ар кандай деңгээлде батыл, чечкиндүү, тайманбай көтөрүп, бет кайтып турду. Айрыкча анын ошол кездеги Фрунзе азыркы Бишкек шаарындагы абал өтө тынчтандырды. Кыргыз тилине көңүл бурууну, эне тилдеги мектептерди ачууну, аны колдонуу чөйрөсүн кеңейтүүнү, ага мамлекеттик тил статусун берүүнү талап кылды. Ар бир кыргыз жараны эне тилин билүүсүн, аны өнүктүрүүгө салым кошуусун, ыйык тутуусун, дүйнөгө жайылып бугулуп туруусун каалаган. Кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет деп тилек кылган. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, кадырлуу коноктор, эне тилибиз улуттук жүзүбүз, өз алдынча эл, мамлекет экендигибизди билгизген ыйык белгибиз. Кыргыз тили мамлекеттик тил катары элибиздин маданий кенчи, Манас сыяктуу мухитте теңдешчис эпостун тили катары ар дайым барктап, тарыхый мурас катары баалап, жаштардын дилине тилдин ыйыктыгын сиңирип, аны жүрөктүн деми менен бирге соккудай кылып, жашоо үчүн мекенчил жаштардын чыгышына жан үрөп кастарлап кадырлоого милдеттүүбүз. Бишкек шаарынын мэриясы кийинки жылдары мамлекеттик тилдин иштеши жана анын конституциялык статусун колдоо үчүн зарыл шарттарды түзүүгө, аны үйрөнүүгө, өнүктүрүүгө жана окутууга айрыкча көңүл буруп, тиешелүү каражаттарды бөлө баштады. Документтерди, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окуу семинарлары, кыргыз тилин үйрөтүү боюнча окуу курстары уюштурулууда. Борбор шаардын архитектуралык, көркөм жана эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу, сырткы жарнаманын мамлекеттик тилдеги тексттерин адабий тилдин ченемдерине ылайык келтирүү максатында атайын буйрук кабыл алынып, жыл бою системалык түрдө мыйзам талаптарын бузган жарнамалар алынып жатат. Коомдук транспорттогу жазуулар кыргыз тилинде жазылып, аялдамалардын аткарыштары үн коштоо менен техникалык каражат аркылуу кыргыз орус тилдеринде айтылууда. Ушундай алгылыктуу иш-аракеттер тынымсыз улантылышы керек. Мамлекеттик тилди колдонууга жана өнүктүрүүгө жалпы шаардыктар, өзгөчө мекеме ишканалардын, билим берүү, илим жана маданият уюмдарынын жетекчилери, андагы кызматкерлер өзгөчө көңүл бурууга, камкордук көрүүгө милдеттүү. Эне тилдин, мамлекеттик тилдин бүтүндөй кыргыз эли сыйлаган абалга келишин улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов абдан тилеген жана каалаган. Элибиздин каны жаны менен сакталып, айтылып, жазылып жана сүйлөнүп келе жаткан
кыргыз тилин сактоо Чыңгыз Айтматовдун улуу осуяттарын аткаруу баарыбыздын парзыбыз. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын Залкар жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 95 жылдык мааракеси жана мамлекеттик тил күнү менен майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын дилимден куттуктайм. Ағағыла, урматтуу катышуучулар, мен үчүн бүгүнкү майрам күткөн жок элем мындай болот деп. Чоң рахмат. Барыңар келип, тил күнүн Айтматов менен бириктирип белгилеп атасыңар. Чын эле бир кезде анда Фрунзе шаары бир эле мектеп бар болчу, кыргыз мектеп, номер 5. Анан ошол партиянын пленумунда чыгып сүйлөптүр Чыңгыз Төрөкулович. Эмне үчүн бир эле мектеп, бир класста 45-50 бала окуп атат деп. Анан мына ошол кезде улутчул деп биздин үйлөрдүн баарын артынан түшкөн. Анын кесепеттери алегече бар. Биз баарыбыз иштейбиз да. Анан КЗБ ошо баарыбыздын иштеген жерибизге текшерүү жиберип, аябай бир күнөө табалы деп издеп, анан Кудайдан болуп баарыбыз чынчыл экенбиз, эчтеке таба албай айласы кетти. Бир кезде атабыз ушундай бир репрессияга кабылып, кыйынчылыкка түштүк эле. Эми агабызды ушундай болуп калабы деп корккон мезгилдер болгон. Бирок Кудайдан болуп мына баары жакшы бүтүп, азыр мына эгемендүүлүккө жетип отурабыз. Бирок азыр деле заман ар кандай коркунучтарга бай. Анткени азыр мына глобалдаштыруу деген бар. Жаңы техника, жаңы технологияларды колдонуп атабыз. Дилин жоготкон эл болбой калат. Ошон үчүн мен терең ыраазычылыгымды билдирем шаардын мэриясына, мэрдин өзүнө ушундай чоң проблеманы көтөрүп, мына элге жарыяланып аткан. Урматтуу бишкектиктер, урматтуу кыргызстандыктар, мамлекеттик тил деп биз канча кооз айтып, кандай аракеттерди кылбайлы, мамлекеттик тилибиз жөнүндө, анын келечеги жөнүндө жасаган ишибизден гана билдиришибиз керек. Ошондуктан мен чоң ыраазычылык менен, терең гана тануу менен биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ошол айткан, бизге берген тапшырмаларын бул жерде айтып койсом болбойт, урматтуу мекендештер. Мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде кече Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан сүйлөгөнүн өзү кандай эффект бергендигин баарыбыз сыймыктануу менен көрүп, угуп турдук. Анткени ошондой улуу трибунадан баштоо, андан кийин аны жете турган жерине чейин жеткиликтүү кылып, сонун тексттер менен айтып берүү, анан кийин маселени катуу коюу, вот ошонун негизги жетишкендиктери болуп, албетте жакында кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам болду. Мен конституциялык мыйзамды деген түшүнүктү катуу белгилеп айтам. Анткени 2020-жылы жаңы конституция кабыл алынып атканда 13-чү беренесинде биринчи жолу 34 жылдан бери, 30 жылдан бери ал кезде биринчи жолу биздин мамлекеттик тилибиз конституциялык макамга ээ болду. Мен эми сөзүмдүн акырында баарыңыздарга чын ден соолук каалоо менен өзгөчө ушул Бишкек шаарынын аракети, Бишкек шаарынын көрсөткүчү мамлекеттик тил боюнча бул чечүүчү экендигин сөзсүз силерге айтып коюшум керек. Анткени бүгүн мамлекеттик тилибиздин тагдыры чечилип атат. Мамлекеттик тилибиз азыр баягындай коргоого муктаж болбой эле калды, колдонууга муктаж болуп атат. Ошо колдонуу маселеси боюнча мен ойлойм, Бишкек шаары эң алдыңкы орунда болот. Аны азыркы темпин, динамикасын көрүп атабыз. Өткөн 15 марттагы мына болгон эле 5-6 айдан азыркыга чейинки сиздер жасаган иштериңиздер абдан чоң жетишкендик, урматтуу мэр. Мен мына 4 районду кыдырып чыктым. Бүгүн 1 май районунда болдум эртең менен. Көрсөткүчтөр жакшы.
Эгер де биз ушул темпти алып кете турган болсок, албетте биздин кыргыз тилибиз, эне тилибиз, мамлекет тилибиз өзүнүн касиетин, өзүнүн сыйкырдуу күчүн дагы ушинтип улантып кете берет. Барыңыздарга чын денсаулык каалайм. Жашасын биздин кыргыз тилибиз, аны көтөргөн, аны биринчи жолу ушул деңгээлге алып чыккан биздин Карифей аталарыбыз Түгөлбай Сыдыкбеков, анан албетте Чыңгыз Төрөкболжо Айтматов. Жашасын кыргыз тили, жашасын кыргыз дили. Мына ушул маанилүү иш-чарага арналган концерттик программа. Сахнада Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеев «Махаббат ыры» аттуу чыгармасы менен. Ысык-Көлдө сагынуу. Сахнада таланттуу аткаруучу Назима Жумакадырова.
Ильястын ыры, аткаруучу Бедияр Сатымгулов. Gölge жалғыз келіп байралды, тұрғызды махаббатты байды балы. Жаштығым татал жолдан жаңылышып, доландон қанатымды қайрып алды. Жаштығым татал жолдан жаңылышып, доландон қанатымды қайрып алдым. Құндан көп біздің күндер өткен келер мен аман болсам да бір көксін. Азыр мен жалғыз ұшқан аққу болып, баратам бақыт іздеп памир көздеп. Азыр мен жалғыз ұшқан аққу болып, баратам бақыт іздеп памир көздеп. Sensin құлсалыққа сезімімді, жаздағы салқын желден хабар улай. Мен жоқты сылай жүр деп самайыңа, тапшырдым мысық гүлдің шамалына. Жоқты сылай жүр деп самайыңа, тапшырдым мысық гүлдің шамалына. Жегіне жалғыз келіп байралды, тұрғызды махаббатты қайды балы. Жаштығым татал жолдан жаңылышып, доландон қанатымды қайрып алды. Жаштығым татал жолдан жаңылышып, доландон қанатымды қайрып алды. Мен гүлге жалғыз келіп байралды. Сахнада эл аралык конкурстардын лауреаты, Жубанов көктөмү гран-присинин ээси, Бишкек шаарынын мэриясынын эл аспаптар оркестри. Аткаруучулар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Өмүрзакова, Анаркул уулу Рыскелди, Алия Акылбекова, Улан Асеков, Сапарали уулу Рахматали, Эркинбек кызы Акмарал. Оркестрдің көркем жетекшісі жана башкы дирижеру Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик сыйлыгынын ээси, республикалык жана эл аралык конкурстардын лауреаты, эл аралык Түрксой уюмунун күчтүү дирижер медалынын ээси, Даңк орденинин кавалери профессор Бакыт
Тілегенов. Асыл бір тоқым мингенім, салқынтыр жайлы жүргөнім, еріктім жылқы қайтарып ай қайдасың келші сүйгөнім. Жылқыдай чөптің түрлерін, мен жыттайыншы бар гүлдерін, санадан тақыр шықпайсың сен, сағындым келші сүйгөнім. Мен жылқышы сен жабан, қиқырып тоғызын салам, өлкөбүз үшін іштеді да өркүндө бөссүн нұр заман. Таппай тақыр махаббаттын айласын, сағындым мен жолукчу күн айбашын. Мурункудай күтүп жүрем азырда, бұл құштың терезеңден сайрашын. Арбақта жолук челек бақшадан, айтшы деги асыл кечим қайдасың. Арбақта жолук челек бақшадан, айтшы деги асыл кечим қайдасың. Көл түбүндө эл жашаган жер калып, көркүң анын унутулбай тырдалып, көп эсербиз балалыктын элесин. Көп кыз жигит көл үстүндө ыргалып, көп кыз жигит көл үстүндө ыргалып, көп кыз жигит көл үстүндө ыргалып. Гордая прелесть осанки, страстная нега очей, все это есть у испанки, дочери южных ночей. Гордая прелесть осанки, страстная нега очей, все это есть у испанки, дочери южных ночей. Выйди, милая, на балкон, жду тебя я, о моя дорогая. Приведи свой сладкий сон, выйди, милая, на балкон. Алатого кыргыз конгондой, айланып сен жылдыз борборго. Ак жол тойлы үйгө айланды, арга барбы сүйдөй борборго. Бишкегим, бишкегим, борбором сен, бүтүндөй жүрөккө орнотом сен. Бактылуу сезимин түшкө кирсең, бар болгон бишкегим сен. Бишкегим, бишкегим, борбором сен, бүтүндөй жүрөккө орнотом сен. Бактылуу сезимин түшкө кирсе, бар болгон бишкегим сен. Көргөндөрдүн көзү күйгөн жер, көкөлөрдү көп сүйгөн жер. Келип сенден бакыт табышат, кең дүйнөгө батпай жүргөндөр.
сеземин түшкө кирсем, бар болгон бишкегим сен. Батырене окшоп элесиң, барыбызга берип бересиң. Эң ыйыгың эмне дегенде, эң биринчи эскересиң. Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Аңгылык сеземин түшкө кирсе, бар болгон бишкегим сен. Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Аңгылык сеземин түшкө кирсе, бар болгон